Salam dostlar. Biz buga çeyin сүрөттөрдү Google Disk'e жүктөө боюнча видео тарттым эле. Эми азырдагы суроолор боюнча телефон номерларды Google Disk'e жүктөө боюнча видео тарткан атам. Так, анда кандай кылабыз? Кадимкидей эле телефонго киребиз. Кадимкидей эле бирөөнүн видеосун, бирөөнүн телефон номерин сакташ үчүн мисалы үчүн киребиз. Так, менде bir памятымда bir telefonun номери болсун. Мисалы үчүн мына номерди мен сактайын. Добавить дейм дагы. Бул жерде мына сохранить деген жерге көпчүлүк ушул жерге көңүл бурбайт. Же устройство болот ушул жерде. Же болбосо сим карта болот. Эгерде устройство боло турган болсо телефондун памятына, телефондун эсине сакталып калат. Эгерде сим карта боло турган болсо сим картага сакталып калат. Эгерде мына жерде ушул жерде аккаунт боло турган болсо менин көпчүлүк номерим ушул аккаунтта сакталуу. Так, бул жерге атамын жаңы номерин сактай эле келем. Ушул жерге сактап коеюн. Мисалы мен сохранить басабыз. Болду, сакталды. Эми муну кантип текшеребиз? Так, мына бул немеге комплект приложенияга киребиз. Бул жерде контакты. Бул жерде мен ушул эле немеде эсте сакталган, мына көрдүңүздөр, башында мына бул жерде Ахматов 537 аккаунтунда 297 контакт бар экен деген сөз. Кана көрөлүчү? Атам деген контакт сакталыптыр экен, сакталбады экен. Бул башка номеру. Ал эми бул болсо, бул башка номеру. Бул азыркы номеру. Ушинтип сактап алабыз. Эгерде ушул бунун эң жакшы жагы, сиз сактап койсоңуз, ушул аккаунтка сактасаңыз, аккаунттун паролун, логин паролду билсеңиз, аккаунтуңуз, ушул поштаңыз кандай, анан мунун паролун билген болсоңуз, сиздин эсиңизден чыкпаса, телефонуңуз жоголуп кетсе деле, же болбосо телефонуңуз бузулуп калса деле, же болбосо телефонуңузду унутуп башка жака барып калсаңыз, ушул аккаунтты терип, ичинен контакттарды чыгарып алсаңыз боло берет. Ошентип неме кылсак дагы контакттарды ошентип сактап койсок болот. Кадимкидей эле дагы бир нерсе сиздерге, мисалы үчүн, бул жерде мен бардык нерсе немеде да, жана аккаунтта сакталганда, мен азыр бир номерду немеге сактайын. Телефонго сактайын дагы, ошону кайра аккаунтка өткөрөйүн. Так, мен мына өзүмдүн номерим эле. Так, ушуну сактайын. Телефондун памятына. Мисалы үчүн өзүм сактадым. Эми кадимкидей эле контактка кирейин. Так, контакт кайсыл жакта калды эми? Мейли. Бул жактан контактка кирейин. Контакт деп кирейин дагы. Өзүм деп издейин. Силерге көрсөтө турчу видеонун немеси просто бул телефондун памятында сакталып калган. Буну мен телефондун памятынан ошкага дейм да, жанагы немеге өткөрөйүн. Google Disk'e өткөрөйүн. Бул жерде үстүңкү оң жагында 3 точкага киребиз. Андан кийин бул жерде мындай кылабыз.
перемещать в другой аккаунт дегенге киребиз. Эң алдынан санаганда 3-чүдө турат. Перемещать в другой аккаунт. Бул жерде мен дагы эле видео сабактарга өткөрүп коем. Бул жерде көрдүңүзбү? Один контакт перенесен дейт. Onu men бул жактан текшерип койсом боло берет. Өзүм деген контакт сакталып калды. Просто мен сиздерге буну өзүм эле мындай көрсөттүм эле. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.